Арыбаңыздар, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр ушул суроо башты катырып атат. Бул Карат Пакистан ядролук соккуларды бири-бирине кылса, жер шарына анан өзгөчө Кыргыз мамлекетине кандай кесепет болор экен, Кыргыз жергесине эмне болор экен, ушуну бир карагым келди. Сиздер үчүн кызыктуу болот болуш керек. Анткени акыркы жаңылыктар боюнча Пакистан өзүнүн ошол өзөктүк куралын, өзөктүк дүрмөттөрүн жогору баягы аскердик даярдыкка коюп жатышат. Индияны мээлеп жатышат. Жаңы Делини, Мумбайды, ушул эң көп эл жашаган ушул чаарларды каратып атышат да, ошол өзүлөрүнүн дүрмөттөрүн. Бул нерсе албетте кооптондурат. Эмне деген дүрмөттөр бар бир карасак, негизи ушул албетте ар бир маалыматты текшериш керек. Бул маалыматты да текшерип койсоңуздар жакшы болот. Бул маалыматтын аркасында булактар келтирилет, бирок эгерде бирдемкени такташ керек болсо, өтө чоң профессионалдарды тап, алардан тактап алыңыздар. Бул нерсе туура болот да. Индия менен Пакистан ядердик куралы бар. Мисалы үчүн ушу Индиянын өзү ошо Британиянын жардамы менен ядердик куралга жетишсе, жана башка Европа мамлекеттеринин жардамы менен, кээ бир учурда Франциянын да изи бар дешет. Ошо Пакистан өзү ошо 3 ирет Индиядан согуштан жеңилгенде, 2 ирет жеңилип, 3-үчү ирет жеңилгенде, Индия өзү Кытай менен согушканда 2 жолу жеңилген Кытайга. Ошо Пакистан ант берген, алардын башчылары Зульфикар Бхутто айткан. Мен деген ошол пакистандыктар чөп жесе дагы Пакистанда ядролук курал болот деп ошол бир нече жыл иштей баштайт. Пакистандык бир мындай ал жерден төрөлгөн адам физик ядерщик болуп Евро биримдикте барып иштеген болот. Анан ошо Евро биримдикте иштегенден кийин аны өзгөчө акыл менен келип, ошо Зульфикар Бхутто менен ишти алып барып, алар деген технологияларды ала башташат. Евро биримдиктен сатып алышат, Франциядан, анан көбүнчө Канададан алышат. Канада ошо баягы ядролук атомдук электростанцияларды курганга жардам берет. Пакистанда атомдук электростанциялар курулгандан кийин алардын ичинде центрифугалар орнотулат. Ал центрифугалар бир нече жыл ушул куралды жасап, куралдуу плутонийди, уранды байлатып, байытып, ширесин чыгарып, ушундай куралдуу ушундай заттарды чыгара башташат дагы. Анан ушул заттар менен алар ядердик бомбаны жасашат акыры. Жасагандан кийин, жана ошо сыноолорду өткөзгөндөн кийин, Индия ушуну көрүп аябай кооптонот, жана эки өлкө бири-бирине каршы ошо дүрмөттөрдүн санын көбөйтө башташат. Анын аркасынан ошо Кытай да жардам берген дейт. Орусиядан алган алыска кетирүүчү ракеталардын технологиялары менен бөлүшкөн дейт Пакистан менен. Ушинтип атып, негизи ошо Пакистан башында Америка Коштуу Штаттар менен Кытайдын экөөнүн ушуну өнүктүрүшү стратегиялык болсо, Советтер Союзуна каршы Советтер Союзу Индияга курал берип, Индия дагы ошол ядролук кандайдыр бир ыкмаларды СССРден да алганга үлгүрсө, жана ошо СССР кулагандан кийин Индия азыркы тапта Америка Коштуу Штаттарынын өнүктөшү болуп калды. Америка болсо Исламабадка, расмий Пакистанга таарынып, силер ошол аябай катуу исламчыл экенсиңер, силер деген мусулманчылык террористтер топторду даярдап жатасыңар, Советтер Союзу менен согушуп атканда ал жакшы болчу дейт, азыр жаман болуп калды, силер адам укуктарын бузасыңар деп Америка Коштуу Штаттары ошол өнүктөчтүктөн Пакистанды таштап кетет. Ошентип Пакистан анан Кытайга тыгыз болуп калат. Кытай Пакистанды өзүнүн жакын уюму катары көрөт да. Анан ошо Кытай бүгүнкү күнү ушу Пакистанга көп куралды сатат. Ушинтип Кытай менен Канаданын кээ бир европалык мамлекеттеринин жардамы менен, көбүнчө Франциянын да изи бар дейт, Пакистан өзүнүн куралына жетет. Бирок чын эле экономикасы начар болот. Ошентип анан Пакистан бүгүнкү күнү чын эле чөп жесе дагы ядролук курал бар болгон мамлекет болот. Канча ядролук курал бар эми? Индияда Америкалык Килимпоздор Федерациясы бар, FAS деген. Алардын эсеби боюнча Индияда ошо 25-жылдын башына бул жол менен 180 өзөктүк дүрмөт жасалды. 24-жылы Стокгольмдогу эл аралык тынчтыкты изилдөөчү институту дейт, SIPRI Индиянын арсеналын 172 согуштук дүрмөт деп бар деп баалаганда, ошентип Индия арсеналын көбөйткөнү тастыкталган. Бирок мындай түзмө-түз маалыматты эч ким бөлүшпөйт, калган бүт маалымат толугу менен ушу мамлекеттик сыр.
Пакистанда FAS менен ошол эле SIPRI сыяктуу көпчүлүк эсептөөлөр боюнча уюмдардын 170ге жакын дүрмөт бар дейт. Бирок ошол 25 жылдын Чуңгурандагы пакистандык министр 130 дүрмөт барын айтты. Бул операциялык запастар айтылышы мүмкүн, стратегиялык же болбосо кошумча запастар дагы көп болушу ыктымал да. Эки өлкө тең так маалыматты ачыкка чыгарбайт. Бул деген мамлекеттик сыр, албетте, балким андан да аз, балким андан да көп. Ошол ядролук куралды кармоо, алардын алып баруучу дүрмөттөрдүн ракеталарынын кармоо, ошол атууга даяр абалда өтө татаал да. Мисалы үчүн ошол ракеталык, мисалы үчүн күйүүчү май өтө токсикалык, өтө рак оорусуна жалдыктырган нерсе. Ошо темир тарсактардын баарын, бактардын баарын тешип чыгат. Сактооланын кыйын. Ошон үчүн бул аябай кымбат нерсе да. Ошон үчүн бул жерден көп эле бир топ эле ушундай чыгымдар бар. Дүрмөттөр кубаттуулугу мегатонна менен алганда Бхараттыкы эгерде орточо алганда 12-45 килотоннага чейин барат. Ошо 0,12-0,045 мегатонна өндүрүмдүүлүккө ээ да. 0 дегенден кийин чекит деп түшүнгүлө. Кербулактарда 150-200 килотоннага чейин ушундай дүрмөттөр болушу мүмкүн дейт. Водороддук жаңы дүрмөттөр жасашкан дейт индиялыктар. Жана ошол дүрмөттөр аябай бир топ эле катуу ушундай жарылгыч чыдайт. Анан Индияда 98 жылы 45 килотонна өндүрүлгү менен бир аппараттын ошол анын ичинде сыноолорду өткөргөн. Бир аппараттын жасаган термоядрдык курал бар экенин ырасташкан. Бирок эксперттер термоядрдык ошол сыноолорду толук ийгилигине шек санап жатышат. Аяктан мындай жакшы мындай отчеттор, мындай маалыматтар болгон эмес. Ошон үчүн ким билет да. Индиянын арсеналы мегатоннашты алсак, жалпы арсеналы 20-30 килотонналык ошол ядролук дүрмөттөргө ээ деп айтса болот да. Анан албетте жалпысынан бир 6 мегатонна болсо керек да. Дүрмөттөрдүн кубаттуулугу Пакистанды алсак, аякта ошол 10-40 килотонна болушу мүмкүн дейт. Согуштук дүрмөттөр диапазонуна өндүрүмдүүлүккө ээ. 2-10 килотонна болушу мүмкүн. Ар бир баягы дүрмөт өзү Наср деген ракета сыяктуу тактикалык көзөктүк куралдын активдүү иштеп чыгууда Наср ушул 2-10 килотонна менен ура алат. Кербулактар Пакистанда Шахин 3 сыяктуу стратегиялык ракеталар бар дейт. 100 килотоннага чейин согуштук дүрмөт болушу мүмкүн деп айтышат. Бирок жакшы тастыктала элек. Орточо өндүрүмдүүлүгү 15-25 килотонна болгон 170 дүрмөт бар деп айтылып атат да. Негизи ошо жалпы Пакистандын кубаттуулугу, ядролук кубаттуулугу курал катарына кетирсек 2,55, 4,25 мегатоннага барабар дейт да. Бул дагы албетте так маалымат эмес. Бирден жардырса ошо канча километрди ошо бузат. Мисалы үчүн Индияда орточо дүрмөтү 20-30 килотонна. Ошо 12-45 килотонна ортосу да. Мисалы үчүн 150-200 килотоннага чейин термоядрдык дүрмөттөр бар дейт. Бирок термоядрдык дүрмөттөр боюнча дагы эле маалымат өтө аз болуп атат. Термоядрдык бул радиациясы азыраак болот. Кичинекей күн жанылат. Анан кээ бир учурда ошол термоядрдык бомбалар жарганда коркушкан эле окумуштуулар жер жүзүндөгү водород, суутек реакцияга түшүп кетип, жер өзү күнгө айланып кетпесин, ойнагыла деп айтышканда, жер жүзү бүт бир бомба болуп калат да, эгерде ушундай бомбалар жарылса. Анысы канчалык негиздүү айтыш азырынча кыйын, аны эч ким изилдей элек. Пакистанда орточо согуштук дүрмөт баягы ошо ядролук дүрмөт 15-25 килотонна, экөөнүкү бир аз окшошураак да. Мисалы үчүн Индия 20 килотонналык бомбаны же дүрмөттү жардырса, Пакистанга атып канча территория бузулат? Негизи 150-200 метр ичиндеги баар бууланып кетет, бул жерге соксо да. Эгерде жалпы кыйроо аймагы ошо 1 километрге чейин барат, ошо кыйратуу мындай толкунду эсепке алсак. Кыйратуу зонасы ошо радиусу 2 километрге чейин барат. Аяктагы имараттардын баары же жок болуп кетет, же өрттөнүп кетет, же талкаланып күүлөнүп кетет, же болсо ошо жыгылат да. Жылуулук нурлануу дагы ошол 2,5 километрге чейин барат. Ошо жылуулук нурланууга түшкөн бүт адамдар, тирүүлөй заттар, суу бүт бууланып жок болуп кетет. Жарыктын бузулушу ошол мисалы үчүн карасак 3 километрге чейин терезелер сынат. Радиацияны алсак, ошол 1,5 километрге чейин радиация чачылат.
ушундай болот да, ушу индиялык 20 килотонналык бир дүрмөт жарылса Пакистандын Исламабадда же кайсы бир жерде. Эгерде абада жарылса, бул радиус 2-3 километрге чейин мындай көбөйүп кетет да. Ошо Исламабадка мисалы үчүн жарса, мынакей көрүп атасыңар, 2,36 километр аралыкта ушундай чоң радиустагы ушундай чекит болот Исламабадда. Шаар баары кыйрайт, шаардын жарымы радиациялык ушундай баягы кирдетүүгө дуушар болот. Бирок ошол шаардын баары жоголуп кетет деп айтуу кыйын да, шаардын көбү аман калат. Бирок ошол шаарда жашагыңар келеби, ким билет да, жашагыңар келбей калышы эле мүмкүн болуп калат да. Ушул нерсе мындай анык карасак. Эгерде ошо бүт Пакистанды жаадырып ийсе Индия, 180-170 дүрмөттүн саны ушундай ар бир кызыл чекет. Негизи Индиянын ошо дүрмөттөрүнүн саны бүт Пакистанды жашабагыс жерге айландырууга мүмкүнчүлүгү жетет экен да. Бүт Пакистан ошондо ушундай 500 километрдей узундугу бүт ошо жок болуп кетет да, аябай баары ушундай радиациялык кандайдыр бир ууланууга дуушар болот. Адамдардын баары кырылат, 300 миллион кишидей кырылат. Эми Пакистан эгерде Индияны соксо 15 килотонналык дүрмөтү менен ушундай кандай болот да? Өрт радиусу 130-180 метр болот. Жалпы кыйроо аймагы ошо 1 километрге араң жетет. Орточо кыйратуу зонасы 2 километрге чейин барып калат. Нурлануу 2,2 километрге чейин чачылат. Жарыктын бузулушу 2,5 километр, 2,7 километрге чейин барат. Радиация 1,5 километр жерди уулантат. Ошондо мисалы үчүн жаңы Делиге, Нью Делиге ошо атылышы болуп кетсе, ошондой 15 килотонналык дүрмөт ушунча баягы 2-3 километрге чейин жерди бузат да, ошол жерге соксо. Эгерде баягы асмандан соксо, бир 6 километрге чейин жерди кыйратып бузуп ийет. Дагы эле Нью Делинин кичинекей эле бөлүгүн кыйратат, бирок бир топ эле мындай сезимдүү эле да, мындай көрүнүктүү эле бүт бөлүгүн кыйратат. Бирок эгерде Пакистан бүт 170 дүрмөтүн чачса, ыргытса Индияга, ар бир чекит божомол менен ушундай 170 ошол дүрмөт, Индиянын жарымы баары бир аман эсен калат да. Ушундай мындай түшүнүк бар. Индияда Декан платолору бар. Индияда да тоолуу аймактар бар. Ошол тоолуу аймактар көп учурунда ошол жардыргыч заттардын таралышын, радиациясынын таралышын токтотот. Индиянын чет капталдарынын баары аман калышы ыктымал да. Капталына урса, орто ичени аман калышы ыктымал. Же болбосо бүт өлкөгө чачырап мындай атса, ар бир ошо кандайдыр бир тең бөлүштүрүп, албетте баары бир көп аймагы аман калат. Ушул дүрмөттөр жолдон согуп түшүлөбү? Мен ойлойм, ошол дүрмөттөрдүн 30% учканда эле бузулуп калат да. Ошол эле жерден жарылышы мүмкүн, же жарылбай калышы мүмкүн да жерге түшүп. Бир четинен, экинчи четинен ушул дүрмөттөрдүн көбү урулушу мүмкүн да, атайын баягы ПВО менен ошо абадан коркунучтарды токтотуучу күчтөр менен. Ушундай божомолдор бар. Жалпы ушул радиациялык ошо уулануу, нурлануу жана ушундай таасир эткен ушундай зонасы, эгерде арсеналдын ошо 30-60%-на чейин же ПВО менен урулуп, же ордунан атканда бузулуп учпай калса, ушундай болуп калат жалпы радиациялык. Эгерде карасак жер шарда ошо анын 60% иштесе, ушундай радиус болуп калат, радиациялык кирдитүү. Жана индиялык калкынын кескин бөлүгү калат, 400-700 миллиондой киши аман калат. Бирок баягы радиациялык ууланып калат да, ошонусу начар аябай нерсе. Пакистан болсо толук кырылат окшойт. Пакистандан сырткары ушул Тибет, Кытайдын Тибеттеги шаарлары дагы кесепет тиет да. Эми кандай кесепет бизге тиет да, Кыргыз мамлекетине ушул согуш болуп кетсе, Кудайдын бетин ары кылсын тезирээк. Бул деген шамалдардын жолдору да, ошо көп жылдан бери байкалган ошо дүйнө жүзүндөгү. Шамалдардын жолдору көрсөтүп жатат, шамал бизден ары ууланган абаны ыргытат да. Ал ууланган аба экватор менен жүрүп, Таиланд, Шри-Ланка, ошо Вьетнам, Хайнань, Кытайдын баягы жээк
тараптарын уулантып ийет дагы. Ошо андан ары учуп барып туруп Америка Штаттары, Нью-Йорк, ошо Венесуэла, Гаяна ошол мамлекеттерди уулантып ийет. Андан ары шамал ошо бөлүкчөлөрдү алып барып Америка Кошмо Штаттарын өйдө чыгарып Канаданы уулантып ийет жана Европаны, Британия ошо батыш Европаны толук уулантып ийет да, ошол жарылгандардын калдыктарын алып барып. Кыргызстан кандайдыр бир ошол сүрөттө аман калчудай жана Орусиянын кескин бөлүгү аман калчудай ошол шамалдардын картасы боюнча. Негизи ошо эгерде климаттык зоналарды карасак, ошо аба мейкиндиктердин айланууларын жана ошо антициклондордун жүрүүлөрүн көбүнчө ошо биздин мамлекетибизге тийбей калышы ыктымал экен да. Ошо биринчи ошо убакта биринчи мындай суткелердеги ядердик жардыруулар. Бул деген мисалы үчүн ушу негизи циклондордун жүрүштөрү да, циклондор жана аба ошо массаларын ары бери алып барган жолдору. Ошо циклондордун картасын карасак, кайра эле Индияда жана ошо Пакистанда жардыруулар көбүнчө циклондор аларга, чоң циклондор аларды алып кетпейт экен. Индия менен Пакистан ошол бир кичинекей чынынын ичинде экен. Биздин мамлекетке, биздин ошо Казакстанга, Орусияга, Кытайдын Монголия, ички Монголиясына жана ошо араб мамлекеттеринин көбүнө ошо баягы Эмираттардан тышкары циклондор тийбей коюшу ыктымал жана ошол элдер түзмө-түз радиациялык ууланууга дуушар болбой калышы ыктымал экен да. Ушул нерсени көрсөк, антициклондордун баары ушул көбүнчө циклон жана антициклондордун баары ушул Америка Штаттарынын кескин территориясын жана Канаданын ошол эң көп жыш жашаган элдин территориясынан камтыйт экен дагы, евро биримдикке дагы, Британияга түзмө-түз тиет экен да. Жана ушул нерсе Австралияга дагы чейин ушундай болуп калышы ыктымал экен. Ушундай божомолдор бар, эми ал 100% эмес, бирок жалпы жер жүзүнө ошондой ядролук кыш пайда болушу мүмкүн. Ошо бизде асмандан гүл сапырылып түшө баштайт. Гүл түшө баштаганда ошол гүлдү дем алып ийсең же болбосо чачыңа түшсө, ошондой ооруп каласың. Ушундай аябай чоң коркунуч. Элдин жер жүзүндө бар ушу элдердин баары счетчик Гейгера кармай баштайт экен колуна. Эгерде радиациялык фон ошо өтө чоң болуп кетсе жана радиациялык шамал үйлөп атат деген маалымат келсе, баары ушундай сиздерди кийет, аябай баягы брезенттен жасалган калың чүпүрөктөрдөн жасалган сиздерди кийип туруп, ушундай радиациялык мындай кесепеттерден арыланыш керек болот. Анткени радиациялык чаң бутка жабышса, буттар ушинтип кетет. Генетикалык өзгөрүүлөр болот, тукум куучулук оорулар пайда болот, нурлануу оорусу пайда болот да. Чач түшө баштайт да, чач түшө баштайт. Бүт баягы ошо радиация тийсе, асмандан бөлүкчөлөр түшсө, чач албетте эң биринчи ошо качат адамдан. Ядролук курал колдонулса, негизи аз колдонулса дагы, көп чектелүү колдонулса дагы, аламаттык кесепеттерге алып келет. Жаңжал, миллиондогон адамдар өлөт. Ошо 1 миллиардка жакын, 2 миллиардка жакын адам өлүшү ыктымал. Климат өзгөрөт, сууктайт, ядролук ачарчылыкты пайда кылат, же болбосо ядролук кышты пайда кылат да. Ушул көп учурда күн нуру аз болуп, ошо сапырылган гүл аба мейкиндигинде көчүп, радиациялык гүл ошол бүт өсүмдүктөрдү өлгөнгө алып келип, нур жетпей, тамак аш өспөй, ушундай кичине кээ бир учурларда, кээ бир жерлердин кыртыштарында ачкачылыкка алып келиши ыктымал экен да. Ошол нерсе өтө мындай кооптуу нерсени баштап жатышат да тиги туугандар. Бул нерсе албетте ушуну арылтыш керек да. Ушундай нерсе болбой коюш өтө сонун болот эле. Буларды кичине божомолдоп эсептегенге караганга ошол материалдарды колдондум. Ушундай булактар бар. Өзүңөр да кирип текшерип алсаңыздар да болот. Албетте өзүңөр да божомолдоп көрсөңүздөр да болот. Ошондой. Эми ушул нерсе болбой эле койсо экен да. Ошо баары бир четинен баягы эгерде 1-2 бомбаны жардырса чектелүү болот, зыян, бирок ошо бүт арсеналдарын жардырса, же болбосо 30% жардырса арсеналдарын. Бул деген 100гө чейин ошо дүрмөттөрдү жардырса да. Негизи жер шарына 1000ге чейин дүрмөттү чыдай алат жер шары. Бирок ошо 100 дүрмөттү жардырса деле баары бир мындай климаттык кесепеттер жана радиациялык кирденүү баары бир болот да, уулануу болот. Ошон үчүн
ошо жаратканыбыз андан ары кылсын. Индия, Пакистандын ошо башчылары, эл башчылары, аскерлери акылына келсин. Эгерде ушунчалык согушкусу келсе, кылыч найза менен согушсун барып. Ошо же болсо мылтык менен атышсын, бирок согушпай деле койсо жакшы да. Согушпай деле койсо жакшы. Балким дүйнө үчүн кээ бир эл калктар үчүн бул жакшы нерседей көрүнөр. Бул жакырлар өзү бири-бирин өлтүрүп алсын, элдин саны азайсын, жер тазалансын деп. Бирок жер тазалангыча дагы 200 жылдай керек болуп калат да. Ошол Индиянын жери жашоого жарамдуу болуп калгыча 150-200 жылдай керек болуп калат да. Ошон үчүн бул нерсе баары бир бүткүл дүйнө жүзүнө андайдыр бир кесепетин тийгизет да. Ушул согуш болбой койсун. Ошо эгерде мальтузианисттер баягы жер жүзүн адамдар каптап кетти, ресурстардын баарын жеп атат, ошонун санын азайтыш керек дегендердин ошо оозуна чоң кара таш кылалы. Алар деген ушундай жер жүзү дагы бир 100 миллиард адамга чейин чыдай алат. Ошон үчүн азыркы маалда ошо билим берүү менен эле гана калктын санын каскартса болот. Элдер баягы өз акыл менен иш алып барса да. Биздин элибиз калкыбыз аз, биз көбөйө берелик. Башкалар өзүнүн баягы Кытайлар кыскарткандай санын кыскартсын, бир бирөөдөн бир бала төрөп. Аны согушту токтотушсун да. Ошо бизде башка запас мындай кошумча планета, жер планетабыз жок. Бир эле жер планетабыз. Ушу аябай кооптуу нерсени башталышыптыр туугандар. Алар токтотсун, тынчтык орносын. Ушундай тилек менен видеону бүтүрөлү. Ушул QR-код аркылуу бизнес пландоо курсуна катталсаңар болот. Ушул QR-код аркылуу каналды колдоп койсоңуздар болот да. Эмки видеолордон көрүшкөнчө пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.